Кыштын күнү короз кыргол жээктеги бадалдан кой коюп чыгып, каныга суу ичүү үчүн асты жактагы чоң сууга кирди. Ошондо узун куйругу музга чап жабышып, биротоло чыкпай калган экен. Ое, көк муз, дүйнөдө сенден күчтүү эч нерсе жок бейм. Заматтын ортосунда куйругумду бекем кармапсың. Менде кайдан күчтүү күч болсун, барынан жер күчтүү, канча шатыратып жасам да бүт бойдон соруп калат. Менден токой күчтүү, ал менин үстүмдү каттап, жабырактуу бутактары жайылып, мендеги күчтүү бүт тартып кетет. Жок, менде күч жок, баарынан өт күчтүү. Ал каптаса мени эч нерсе менин калбай калат. Менден шамал күчтүү. Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Ал катуу соксо, чаңым асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам. Рас эле, менде күч көп. Жыгачты жулам. Үйдү кулаттам, отту чачам. Бирок ошондой болсо да жерге жаңы чыккан көкчөккө эч алым жетпейт. Канчалык кардалып соксам да албырт этип койбойт. Ошондуктан көкчөк күчтүү. Жок, менде күч жок. Калың кой каптаганда мени чымчылап жеп, экинчиден туягы менен депселеп таза айланды кетирет. Баарынан кой күчтүү. Менде кайдан күч болсун? Көк карышкыр жолукса, куйругумду бир апчып, тиштеп, сугунуп, кекиртегимди чарты жуулуп салат. Силерден бекендер. Ау. Баарынан адам күчтүү. Адам кыргоолду карбайт, музду жарат. Жамгырды эч тоготпойт. Чөптү тутмалап айдайт. Токойду түйүнүн жулат. Токойду түйүнүн жулат. өрттү өчүрөт. Шамалды өз жумушуна жүрсөт. Чөптү чаап алат, койду союйт. Менде карышкыр эч кимде. Мендеги карышкырды гана эмес, илбирс. Менде карышкыр эмес, илбирс жолбурду жок кылат. Демек балдар, силерге суроо. Баарынан ким күчтүү экен? Баарыбыз жок айтабыз. 1, 2, 3. Адам. Демек баарынан ким күчтүү? Адам. Биз күчтүүбүз. Кана, Биз акылдуубуз. Биз жакшы окуйбуз.